Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям bir жолу жаназа өтүп баратканда ордунан тура калды. Ордунан тура калды. Ошол өлүктү урматтап ордунан тура калды. Биз азыр тирүү кишини урматтабай калдык го. Пайгамбарыбыз өлүктү урматтаганды үйрөткөн бизге. Биздин маданиятыбыз мындай, тирүү адамдар тиякта турсун, өлүп калгандан кийин да урматка ээ. А бул кимдики экен? Сахабалардын бирөөсү айтты: "Я Расулаллах, бул мусулман эмес" деди, бул өлүк. Жөөттүн өлүгү. Бул жаназа жөөттүкү, еврей. Мусулман эмес деген эле. Пайгамбарыбыз эмне деп жооп берди айтайынбы? Пайгамбарыбыз айтты: "Эмне адам эмес бекенби?" деди. Караңызчы. Адам эмес бекенби? Ошо өлүккө болгондо да мусулман эмес ушунча туруп атса, мусулманга кандай дейсиз? Тирүүлөргө кандай дейсиз? Биздин динибиз кандай? Айтыңчы өзүңүз. Ушундай кереметтүү динибиз бар. Карманган киши жок, бактылуу болом деген киши жок мынакей. Кандай касиеттүү, кандай универсалдуу. Ушундай Алла Таала бизге дин берди тугандар. Урматтуу энелер, келиңиздер исламды карманайлы. Пайгамбарыбыздын айтканын карманайлы. Ошону карайлы. Өзүбүздүн напсыбызды карап жашабайлы. Экинчинин мамилесин карап жашабайлы. Биз өзүбүздү оңдогон менен убара болойлу. Өзүбүздү тазалаган менен убара болойлу. Өзүбүздү пайгамбарыбыздын стандартына салганга аракет кыла берейли. Алланын мамилесин көрөсүз. Сизди бизди жоктон бар кылган Алла, жаныбыз ошонун колунда, өлүмүбүз ошонун колунда, бактылуубуз Алланын колунда, бактысыздыгыбыз да Алланын колунда, бейишибиз да Алланын колунда, дозогубуз да Алланын колунда. Сиз кыжалат болбоңуз, адамдан жакшылык күтпөңүз. Урматтуу келиндер, кайненеден рахмат күтпөңүз, Алладан күтүңүз. Урматтаңыз кайненени. Алла үчүн урматтаңыз. Жакшылыгыңызды, соогуңузду Алладан күтүңүз, адан күтпөңүз. Күйөөлөрүңүздөрдү урматтагыла, күйөөлөрүңөрдү сыйлагыла, күйөөлөргө баш ийгиле. Бирок андан жакшылык күтпөңүз, Алладан күтүңүз. Кылган ишиңизди соогун Алла берет. Даражаны сизге Алла берет. Бейишти Алла берет. Бакытты Алла берет. Дозоктон Алла куткарат. Алла үчүн кылыңыз. Балдарды урматтайсызбы? Балдарды Алла үчүн урматтаңыз. Балдарды Алла үчүн урматтаңыз. Эртеге мен карыганда булар сыйлайт деп урматтабаңыз. Алла үчүн урматтаңыз. Кыздарыңызды Алла үчүн чоңойтуңуз. Алла үчүн эртеге мен карып калганымда, ооруп калганымда карайт дебеңиз. Алла үчүн тарбия бериңиз. Алла Таала сизди эч качан каргылбайт, эч качан коргулбайт. Алла бактылуу кылат, даражаны Алла берет, жүрөктөрүнө мухаббатты Алла салат. Бизчи азыр кандай болуп калдык? Пайгамбарыбыз ушуну үйрөткөн биз. Биз жакшылык кылсак, жакшылык күтөбүз. Ал жакшылык кылды деп эсептелбейт ал. Ал алды берди болуп эсептелет. Ал исламдын баалуулугу эмес. Исламдын баалуулугу, мен оорусам келсеңиз, мен дагы барайын. Бизден жаназа өтсө, сиз келсеңиз, мен дагы барайын, андай эмес. Мына урматтуу энелер, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге ушуну үйрөттү. Биз өзүбүзгө иштейли, өзүбүзгө мээнет кылайлы, өзүбүздү оңдойлу, сүйлөгөнүбүздү оңдойлу, оюбузду оңдойлу, ниетибизди оңдойлу, пейилибизди оңдойлу, жүрүш-турушубузду оңдойлу, ибадатыбызды оңдойлу, ишенимдерибизди оңдойлу, мамилебизди оңдойлу, өзүбүздү оңдой берели. Канчалык нурлансак, канчалык оңолсок, Алланын ошого жараша жардамы келет. Ошого жараша Алла Тааланын ыраазычылыгы келет. Ошого жараша Алланын тарабынан бакыт келет. Алла менен байланышайлы. Ал биздин жаратуучубуз. Бизге жан берген, бизге өң түс берген, акыл эс берген, тил берген, иман берген, ырыскы берген, өмүр берген. Алла менен байланышайлы. Бизди эле жараткан жок, ааламдын кожойну ал. Түндү алып келген ким? Жарыкты алып келген ким? Шамалды ким жүргүзүп атат? Карды ким жадырып атат? Тоолорго жашыл чөптөрдү бир убакта жап-жашыл кылып боеп койду. Бир убакта аппак кылып боеп койду. Бир убакта сап-сары кылып күз кылып койду. Буну ким кылып атат өзү? Алла. Алла дүйнөнү жаратты. Халакту дуnya li ajlikum. Ey бенделерим, дүйнөнү мен силер үчүн жараттым. Мына дүйнө күндү биз үчүн жаратыптыр. Асманды биз үчүн жаратыптыр. Тоолорду биз үчүн жаратыптыр. Айвандарды биз үчүн жаратыптыр. Койлорду биз үчүн жаратыптыр. Канаттууларды биз үчүн жаратыптыр. Көлдөрдү, сууларды биз үчүн жаратыптыр. Аба, отту биз үчүн жаратыптыр. Алла өзү үчүн жараткан жок. Кажети жок, муктажы жок. Биздин кызыкчылыгыбызга, биздин зарылчылыгыбызга, биздин жашообуз үчүн Алла Таала ушунун бардыгын жаратып эле койбостон баш ийдиртип койгон. Бизге кызмат кылат. Күн бизге кызмат кылат. Күн чыкпаса будай пышпайт, помидор пышпайт. Күн чыкпаса нерселер пышпайт.
жүзім пөзім ештеке, күн шықпаса пышпайды ештеке. Біздің ырысқыбыздың пыша тұрғаны күн менен байланышты. Ай болса бұл өң түс менен. Дарыбыздың içi қызыл, сырты көк болып қалған. Жоқса кішірекер бір ештерсе жоқ болса, қаяқтан шықты бұл? Бұл өң түс айда. Дағымдар, жылдыздарда. Алла ушундай байланыштырып қойған біздің ырысқыбызға. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ. Мұны Алла Таала айтып қойды. Жаратып елеме сілерге баш ийдіртіп қойдым. Сілердің қызматыңарға деп қойды мұны. Ачуы, тұздуы, қычқылы, таттуы, бардығын Алла Субханаһу жылдыздар менен. Біз көзімізге, біз өзіміз қиындай болып атабыз. Мына жер бар ғой. Күн ушунчалык чоң. 1.300.000 жер батат ушу жер күннің içine. Егерде салсаңыз ушу жерди 1.300.000 жерді саласы да күннің içine. Күн қанша чоң? Қанша чоң? Күн кейбір жылдыздардың алдында қыпын болып қалады. Уже жерде картада Қырғызстан қанша өзі? Қырғызстанның ізі іздеп зорға табасыз ғой. Қырғызстанның içine нарын қанша? Нарын областан нарын шары қанша? Нарын шарының içine драм театр қанша? Драм театрның içinde мен қаншамын? Ушундай улуу Алла Тааланы улуулабай, мактабай, шүгүр кылбай, ага баш ийбей кантип мен бактылуу болом?